Параллельно мо медитацияны жасай бергиле. Конкретно өзгөрүп болот. Стресс өтө эле баягы ашыгып кеткендер болсо, бир сыйра анализге алдырып, эмне витамин жетпей атат. Бир сыйра текшертип коелу, медицина өнүктү азыр. Ошондон витамин жетпесе деле адам мындай кыжыры келип, жини келип эме боло берет, түшүнүңүздөр. Ошо эмне ичип дегендей. Андан кийин муну параллельно машык бересиздер. Түшүнүңүздөрбү? Параллельно. Убактыңыз болдубу, жасай бериңиз. Үйдө эрди катын бир болсо баарыңар жасагыла. Бул үйдө эрди катын баягы бир аракет кылса дагы адам жакшы болот. Анткени аялың эркегиң өсүп, аябай сонун болуп турса, аялың уктап жатса, ал дагы ошо эркекти артка түртө берет, мисалы. Же аялың аябай жакшы болуп, эркек уктап жата берсе, ал дагы эмени артка тартат деген да түшүнүктөр бар да. Ошон үчүн баягы бул жалгансыздыкта эркек менен аял одновременно баягы күнүндө кыймылдап, билим алып өзгөргөн адам аябай чоң өзгөрүү. Ошол үйдө чоң өзгөрүү болот. Балдарыңар өзгөрөт. Ошон үчүн сөзсүз түрдө убактыңар болдубу, жасай бериңиздер. Түшүнүңүздөрбү? Убактыңыз бул аябай чоң жардам берет. Өтө керемет жардам берет. Эми жасасаңар билесиңер муну. Анан кээ бир адамдарга негатив, баягы бир жамандык эле чукуй бергендер, бирөөнүн карысын, бирөөнүн акытына кирип эметип калган адамдар болот эми. Кудай өзү кечирсин, мен да кыйын болбойн. Ошолорго результат кыйыныраак кетип калат. Мен мына көп жылдан бери иштейм да. 5 кол тең эмес, түшүнүңүздөрбү? Аябай баягы туура эмес жолдо жүргөндөр болсо да ошолорго кыйыныраак кетишчи. Арамдык кыл, ар кимге арамдык кыл, ушактап эле бирөөнүн жүгүн көтөрүп, ошолорго мына көбүрөөк да кетет убакыт. Ниетти түзөп туруп эле акырын баштай берсе, результат кете берет.